Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өзгөчө Союз кезинде жашаган улуу муундун өкүлдөрү, ата-апаларыбыз жакшы билишет. Ал кезде Фрунзе деп аталчу азыркы Бишкегибиз Орто Азиядагы, керек болсо Советтер Союзундагы эң жашыл, абасы таза кооз шаар деп таңга алып келишкен. Биздин шаарды, борборубузду көрөбүз дегендер дагы көп болгон. Ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер, жашыл мурас деп аталган долбоор, улуттук долбоор ишке киришип атат. Буйруса биздин 7 дубаныбызда, чоң шаарларыбызда жашыл долбоорду ишке ашыруу үчүн иштер жүрүп атат. Биз дагы ушул жашыл мурас долбоору боюнча кандай иштер жасалып жаткандыгын суроо үчүн Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиевди чакырганбыз. Куш келипсиз, Жаныбек. Рахмат, саламатсыздар. Бул жашыл долбоордо мына жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров барып, аларча мамлекеттик улуттук паркына бир топ бактарды отургузду. Борбор шаарыбыз эми мынакей сырттан конокторубуз келет. Күзгү болуш керек да, жапжашыл болуп туруш керек. Ар кандай сындар айтылып атат. Сиздер кандай салым кошосуздар мынакей ушул улуттук долбоорго? Жакшы, рахмат, жакшы суроо болду. Баарыбызга да маалым болуп кеткендей, ушу дүйнө жүзүндө экология системасы жана климаттык өзгөрүүсү болуп атпайбы. Бул эң баарыбыздын көйгөйүбүз болуп атат. Ушуга байланыштуу ушу үстүбүздөгү жылдын 12 марттын күнү президентибиз баш болуп ушу жашыл мурас деген акцияны көтөрүп, өзүбүздүн ушу жогору жактагы улуттук паркыбыз Аларча паркына алып барып, бактар, ийне жалбырактуу бактар отургузулду. Бул жерге ушу биздин Кыргыз жергесиндеги эл аралык мекемелерден, дипломаттык корпустардан чогуу алып барып, ошол жерде ийне жалбырактуу бак отургузуу иштери жүргүзүлдү. Бул ал күнү бул жекеле ушу Бишкектин территориясында эмес, бүт Кыргыз жергесиндеги аймакта акция болуп, бага отургузуу иштер жүргүзүлдү. Бул акция өткөндөн кийин, ушу кеткенден кийин, бул жарыялама кеткенден кийин ушу шаарыбыздын тургундарынын кызыгуусу көбөйүп, ушу Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасына ушу акцияга катышабыз элек, кандай иштерди биз кошумча жардам бере алабыз деп, бизге ушу телефон чалуулар келип, заявка кылып, кайсы жерге кандай бак отурсак деген өздөрүнөн келген сунуштар болду. Ушу акция өткөндөн баштап ушу шаарыбыздын сейил бактарына 1,5 миңден ашык ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу бактар койулду. Бул акция аябай бүгүнкү күндө кызуу жүрүп атат. Ушу апрелдин аягына чейин ушу өзүнүн посадочный материалын озута турган өзүнүн нормасы бар. Ошонун негизинде келип аткан биздин жарандардан келип аткан заявкаларды алып, ар бир жаранга кайсындай бак, кай жерге отурсагын биз көрсөтүп берип турабыз. Бул иш азыркы тапта жакшы жүрүп атат. Рахмат. Жаныбек мырза, сиздин ушул сөзүңүздөн бир эме байкадым. Мисалы үчүн замана көрсөтүүсү. Биз жалпы жамаатыбыз менен ушул жогоруда сиз айткан улуттук долбоор жашыл мураска бир салымыбызды кошуу иретинде биз да бак тепкибиз келет. Алгач сиздерге кайрылышыбыз керекпи? Бул эгерде шаар тургундары биринчиден ошо Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасына көрсөтүш керек. Ар бир жаран кайсы жерге отурсагын билбейт да. Ошон үчүн биз кай жерде план негизинде кайсы жерде бак отурса турган болсо, ошол планды көрсөтөбүз. Көчөнүн боюндагы, магистралдагы же жанагы азыркы салынып аткан парктарды биз ошого көрсөтүп беребиз. Ошол жерге өзүнүн дендропланы бар. Дендропланда көрсөтүлгөн ошол жерде бактарактар бар. Ошол бактарактарды айтып, ошол бактаракты алып келип отургузушат. Кандай бактарактар тигилиш керек? Атайын сиздердин өзүңүздөрдүн дагы талабыңыздар бар болсо керек, Өзүнүн нормасы бар, жана айтып кеткендей дендроплан деп атпайбыз. Мисалы үчүн азыркы эң көп бактарактар отургузулган жогору жактагы парк здоровья, ынтымак 1, ынтымак 2, ошо жогорку жакта парктарда өзүнүн дендропланы бар. Планга ошондой кандай бактарактар коюлса, ошол планда бактарактарды айтабыз, алып келип отургузушат. Азыркы тапта ошо ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу бактар отургузулат. Жакшы. Жаныбек ага, негизинен борбор шаарыбыздын айланасы жаңы конуштар менен курчалган, өзүңүз жакшы билесиз. Анан жаңы конуштарда ар ким бакты отургузуп атканы жакшы деңизчи. Бирок ар ким өзү билгендей, мүмкүнчүлүгүн жетишинче эшигинин алдына жашылдандырып атышат. Ушул багытта кандай иштеш керек негизи план боюнча? Мисалы, ошол эле Акунбаев көчөсү же болсо Чортекова сыяктуу чоң көчөлөр бар да, магистрал көчөсү. Ошого план боюнча ар ким каалагандай тиге алабы ушуга?
ар ким тиге албайт. Биринчиден мунун деген Бишкек Зеленхоз ушу архитектура менен биз чогуу биргеликте иш жүргүзөбүз. Бул кээ бир жарандар шаарыбызда бар, өздөрү бир үйүнүн маңдайына мындай отургузуп койгон жерлери бар да билбестен. Ал жерде ушу архитектураны биз биргеликте иш жүргүзөбүз. Эгерде ал жерде көп жарандарыбыз бар, билбестен отургузуп ташат да, ал жерде жердин алдында же жогору жагында коммуникациялар өтөт да. Ошону биз нормасын сакташыбыз керек. Ошо норманын эрежесинде эгерде бизге кайрылса биз көчөт беребиз. Жакшы. Көчөттөр деп калдыңыз. Мисалы үчүн кайсыл жерден көчөттөрдү биз сатып алсак болот? Арзан баада. Анткени ар жакта ар кандай баада сатылат да көчөттөрчү. Ушул сиздер көзөмөлдөп турасыздарбы? Биз көзөмөлдөп турабыз. Ошо бизге кайрылып аткан жарандарга ошо кайсы жерден ала тургандыгын ошо алып атканда сөзсүз түрдө биз менен кеңешип кандай бак өзүнүн эрежеси бар. Бийиктиги мынча болуш керек, возрасту мынча болуш керек. Азыр кээ бир жарандарыбыз бак алабыз деп эле 70-80 сантиметрге чейинки бактарды көрсөтөт. Андай бактар болот, өзүнүн нормасы, өзүнүн синип нормасы бар. Ошонун негизинде отуруш керек. Ийне жалбырактуу бактар өзүңүздөр билесиздер, алар топурагы менен отурсат. Бүгүнкү тарапта ушу сезону бүтүп атат, шашылып отургузуп калышыбыз керек. Эми основном жазы жалбырактуу бактарактар отургузулуп атат. Былтыр суу көйгөйү абдан болгон. Мен билишимче гүлдөр, мисалы үчүн сиздер тиккен сонун гүлдөрдүн баары кургап калышкандарын баардыгы эле Борбор калаасынын жашоочулары көргөн. Быйыл бул жакта кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Жакшы суроо болду. Ушу Бишкек Чачуу муниципалдык ишканасы ушу акыркы 3-4 жылдын ичинде суу татышчылыгын биз өзүбүз көрүп күбө болуп келатабыз. Ошого байланыштуу алдын ала биз иш чараларын көрүп атабыз да. Мындан 5-6 жыл мурун жер алдынан чыккан скважиналарга мындай көп көңүл буруучу эмес. Биздин тоодон келип түшкөн суу жетиштүү болгонуна байланыштуу ошо арктан келген сууна менен эле чыкчубуз да. Акыркы 3 жылдын ичинде, акыркы 2021-жылда 2,5 айдын тегересинде суу жок болуп, аябай тартыш болуп, биз кыйнадык. Ошого байланыштуу азыр алдын ала биз иш көрүп, азыркы тапта ушу 20 скважина иштеп атат. Бүгүнкү ушу 22-жылга 7 скважина кошумча курууга азыр биз иш чараларын көрүп, ушу 4 скважина мына кагаздар бүтүп, буюрса жаз сынабы менен ишке кирет. Жакшы. Мынакей бир жыл былтыр болуш керек, же мурдагы жыл эле жаңылышым мүмкүн. Борбор шаарыбыздын жоо газындары интернеттерде дүйнөгө тарап абдан кызыгууну, ак, кызыл түрлөрү көп кызыгууну жаратты эле да. Быйыл буйруса кандай гүлдөр отургузулат? Көп жылдык гүлдөр же болсо бир жылдык гүлдөр каяктан алып келесиздер же даярдалып атабы? Канча көчөт гүл отургузулат? Эмне деген гүлдөр отургузулуп Борбор шаарыбызга көрүп берет? Конечно, бул шаарыбыз ошо гүлдөр менен дагы өзү көркүн ачып турат. Айта кеткен болсок, ошо жоо газынын гүлү ошо шаарыбызга бир мен билгени 7-8 жылдан бери отургузулуп келатат. Жылдан жылга мунун саны да көбөйдү. Былтыр ошо азыр жаз сынабы менен гүл буйруса гүлдөп чыгат. Ошо бүсүндө ошо 145 000 жоо газынын гүлүн шаарыбыздын борбор болгон жерлерге отургузганбыз. Буюрса азыр чыгып калды. Ошо апрелдин бир аягынан баштап бир майдын ортосуна чейин гүлдөп берет. Бул жоо газынын гүлүн билесиздер. Мунун гүлдөө убактысы бир 20 күндүн текеретесинде. Ал 20 күн бир майдын бир ортолору менен гүлдөп бүтөт. Андан кийин алып, анын ордуна биз менакы бир айтып кеткен 1 жылдык гүлдү отургузабыз. Ар бир жыл сайын өзүбүздүн план бар. Быйылкы планда ушу 1 жылдык гүлдөр 1 миллиондун тегеретесинде ушу шаарыбыздын 4 районуна отургузулат. Бүгүнкү күндө ошо даяр расадасы ошо буюрса апрелдин бир быйыл күн негизи жылуу болбоду бар белгилүү. Ошо апрелдин бир 20-ларынан кийин ошо шаарыбыздын ортолорунан баштап отургузуу иштери жүргүзүлөт. Анан мисалы үчүн биз кээде эмгекти баалабай кетебиз да. Анан сиздер ошол тиккен жоо газылар күндө кээде үзүп кеткен интернеттерден көрүп каламын. Кандай бир чара колдоносуздар? Быйыл дагы ошол жоо газылар. Ошондой учурлар болот, Мындай учурлар, конечно, мурунку тиккен кездерде 1-2 жылдарда көп болгон да. Кийинки мына акыркы жылдарда мындай жогос эсептелек деле болот да. Былтыркыда бир эле мындай случай болду, ошо билбестик менен алып. Азыркы тапта менен мындай айта кеткенде мындай жогос эсептелеп болду. Бирине экин болду, бирок ал кишилерди кармап, органдар аркылуу ошол жерге канча ушерп кетирди, ошо ушерпти өздөрүнүн каалоосу менен төгүп беришти. Жакшы, мынакей өзүңүз жакшы билесиз, Борбор шаарыбызда Ата Түрк паркы сыяктуу, Сейил багы же болбосо мына Дубовый парк деп коебуз, Эмем багы. Ушул парктар бар.
ушул жерде биздин негизги шаардын жашоочулары да шаарга келгендер дей салып атышат. Ушуларга кандай камкордуктар көрүлөт? Бул жакшы суроо болду. Бул баарыбызга белгилүү, ушу шаарыбызда ушу 60-70 жылда отурулган бактарактар бар. Шаардын ал бактарактардын өзүнүн дагы жашоо шартына жараша нормасы бар. Срок годности деп коебуз. Бул жолдун боюнда, сквердин ичинде, парктын ичинде ар түрдүү өзүнүн срок годности бар. Бул баягы көп жылдан бери жашап келген баягы срок годности бүткөнүнө байланыштуу шаарыбызда көптөгөн бактарактар алынды. Шаарыбыз өсүрүш керек, өнүгүшү керек, баягы жолдор салынып атат. Ал бактар алынып кайра ордуна тигилип атат. Баягы ошо илгер 60-70 жылдарда тилекке каршы кээ бир 20-30%ке жакын бактарактар өзүнүн нормасына сактабастан отурулганда, мындай баратсаңыздар, прямо ошо жана ирригациянын боюнда кээ бир тротуардын жанына, кээ бир зданиянын жанына түшүп калган. Ушул бактар, конечно, тилекке каршы алынды. Эми айтып кеткен жанагы шаарыбыздагы бул Бишкек шаарында отурулган бактарактар ушу именно биздин климаттык шартка ыңгайлаштырып адаптированный бактарактар да. Ушул бактарактардын эң ушу шаарыбыздагы 25-30%ке чейингиси жанагы эмен бактар. Эмен бактары бул жол бойлорунда, парктарда көп. Бул эң жакшы түз өскөн бактарак болуп атат. Жашоосу дагы көп, бир 150 жылга чейин жашайт, андан көп. Ушу эмен бактары биздин шаарыбызда кидет уже өткөндө ушу отдел леса менен мындай эсептеп карап чыкканыбызда 120 жылга чейин, 128 жыл болуп калыптыр да эмен бактарыбыз. Өсүп атканына. Анан ушу акыркы бир 10 жылга жетип калды. Эмен бактары ушу жанагы минирующий пилищик деп бизге академия курчап кетип саргарып эле атат. Ошо минирующий пилищик менен ооруп келип атат. Ушу өткөн жылы ушу Манас университетинин жанагы защита растений деген факультети, аграрный анан академия науктун биздин баягы сотрудниктер менен чогулуп, биз экспериментальный өзүнүн питомникте ошо минирующий пилищикке каршы эксперименттик чара көрсөтүлүп, ошонун жыйынтыгын берди. Ошол чаранын негизинде быйыл 22-жылга бизге планга киргизилип, буюрса ошо апрелдин 15-нен кийин ошо дупка түшүп аткан минирующий пилищикке биз чара көрүп, быйыл сактап калууга аракет кылабыз. Өзүңүздөр билгендей эле ошо майдын бул минирующий пилищик апрелдин аягынан баштап бир майдын 10-на чейин жүрүп ошо баягы жалбырактардын личинкаларын таштайт экен да. 5-6 күндөн кийин эле майдын аягында, июндун башында саргарып калат. Элдер уже өзлөрү деле билип калды. Ушуга каршы буюрса биз чара көрүп, сактап калууга аракет кылабыз. Анан дагы бир суроода кезегинде баягы Нариман Төлөев мэргесинде тигилген магистраль деп коебуз, Масалиев проспект. Ошонун жээгинде бактар бар. Айрымдары мындай куурап кеткендери да болду. Бирин серин. Бирок негизи өсүп келатат. Бул кымбат алынып келинген, чет элден жактан алынып келинген бактар да. Ушуга кандай камкордук көрүлөт? Көркүн ачат болбойбу шаар? Бул мен личный оюм бул туура эле отурулган бактар. Бул баягы крупномер деп ошо 17-18 жылда отурулуп, элдер баягы 9 миңдик бак экен деген ар түрдүү сөздөр эметилген. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, ошо жыл 5 жылдан 6 жылга чейин карап баратат. Жашынакай өсүп, баягы өзүнүн нормасы бар, какой-то бир 5-10% апат деп баягы ошондой курап калгандар болду. А так где-то 90% баарысы өсүп атышат. Бул көрүнүшкө мен жакшы эле карайм. Ал башка жактан келген бактарактардын да байкап көрсөңүздөр, столдору түз, ушундай баягы даярдалып келген бактарактарда. Бул бактарактарды биз кошуна Алматыдан, Ташкенттен барып көрүп келдик. Алар деле башкы эсен өлкөлөр бүт эле колдонушат экен. Бизде 9 миң болсо, аякта андан көп суммада отурушат экен. Анын баарысы мындай изденип, каралып көрүлдү. Жакшы. Эми дагы бир суроода шаарды жашылдандырыш үчүн ар бир мекеме салым кошсо, анан шаардыктар ар ким өзүнүн үйүн тегерегин жашылдандырса, таза болсо жакшы болот да. Мисалы биз сыяктуу мисалы КТРК чоң мекеме. Эмне кылып салым кошо алабыз? Эми салым кошо турабыз. Мисалы үчүн мына жакшы акция жүрүп атпайбы, Жашыл мурас деп. Ошо Жашыл мурас деген акция жүргөндөн баштап бизге ошо телефон чалуулар көбөйүп атат. Мекемелер болуп атат. Ар бир жаран үй бүлө өздөрүнүн биз дагы ушул акцияга кошулат элек. Кандай биздин жардам керек деп биз өзүбүз айтып атабыз. Бул паркта мындай бак отургузат. Бул скверде мынча бак бар деп ар кимдин өзүнүн каалоосу менен биз ошо участок бөлүп берип атабыз. Ар ким өзүнүн алган санына жараша бактарактарды өтүрүп берсе болот.
агай мисалы үчүн биз кыркылган анан кесилген бактардын ордунда кээде тигилбей деле калат. Анын ордуна бак анан ошол кыркылган бойдон калып кетет да. Мисалы үчүн мен Алматы шаарына барганда байкагам да, ошол кыркылган талдын түйүнү же болбосо үстүнөн кесилген болсо ошол жерге чымчыктарга уя коюп коет экен. Ал талдын кесилишин, кыркылганы көрүнбөйт да. Бул фантазияга жараша да. Бизде эмнеге ошондой иштерди колдонсок болбойт? Же ошол жерди бир жашыл түстө краска менен боеп коет экен да, ал билинбейт да кыркылганынчы. Бизде ошолорду колдонсок болбойбу деген. Бизде деле жана баягы санитарный обрезка бул деп коебуз. Бул кургулга жүрө турган жумуш. Жана ошол санитарный обрезка болуп кырккан кезде ошо кыркылган срезди өзүнүн жана масляный краска бар, ошонун цветине краскалап коюшубуз керек. А жанагы бул соковой движениясы ушу жок кезинде кыркышыбыз керек да. Бул октябрдын, ноябрдын башынан баштап, бул апрелдин башына чейин да. Андан кийин уже бүрдөп баштаганда кыркууга болбойт. Эгерде бүрдөп баштаганда кыркып салса, ал жерден бактын эмеси движение жүргөн, ал жерден сок куюлуп ооруй баштайт. Акышында кыркып ары бери эметкен сайын ошо средство, конечно, өзүнүн нормасы, технологиясынын эрежеси негизинде ал жерде өзүнүн жанагы садовый бар же болбосо краска деп коебуз. Ошо краска менен краскалашыбыз керек. Бул туура. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы, бар болуңуздар. Эң негизгиси биздин кыргызстандыктар өзгөчө Борбор шаарыбыздын тазалыгы, жашыл, таза болсун, жашыл болсун десеңиздер, ар бириңиздер салым кошуңуздар. Биздин Жашыл Мурас улуттук долбоору буюрса, республикабыздын 7 дубаныбызда дагы аракеттер жүрүп атат. Ошол жакшы ийгилигин берсин дейбиз дагы, көрсөтүүбүздү улантабыз.